ошол Улукбек Карыбек уулу журналист, ошол атайын иликтөөчү, коомдук ишмер. Бул бала дагы өзү менен өзү ар дайым ушул маселени көтөрүп келип жүргөн жаран катары. Кыска бир 2-5 мүнөт айтып берип койсоңуз. Чоң рахмат, урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, урматтуу депутаттар. Өзүңүздөр билесиздер, бул абдан маанилүү, абдан коомдун күрөө тамырындагы көйгөйдү көтөрүп ушундай комиссия түзүп аткандыгыңыздарга биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө коомчулуктун ушунчалык актуалдуу темасы десек болот. Кооптуз шаар деп жогоруда баарыңыздар жакшы маселелерди айттыңыздар, угуп отурдук. Эң маанилүүсү ушул адам өмүрү деп баса белгилеп турдуңуздар. Бул дагы абдан 10 жылдап биздин мамлекетибизде чоң трагедия болуп келген нерсе. Бирок акыркы ушул иликтөөчү журналист катары мен ушул маселеге баш отум менен кирип таанышкандыгымдан кийин ушул коопсуздукту жамынган уурулар бүгүн кыргыз мамлекетин, кыргыз элин тоноп жаткандыгына күбө болдук. Урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу депутаттар, сиздер элдин эң негизги маселелерин көтөрдүңүздөр. Ушунун аягына чыгып, ушул комиссия менен элибизге бир жакшы маселени чечип берсеңиздер деген ойдобуз. Ушул жакта бир топ мыйзам долбоорлор бар, өзгөртүлө турган. Анан ушул жерден жана көөлүктөрдүн сатылуусу боюнча да сөз болуп кетти. Эң биринчи ушул азыр коопсуз шаарда Гүлмира Баратова дегенди баарыңыздар билесиздер. Ошол айымдын биринчи очередde ошол көөлүгүн текшерип көрүңүздөрчү. Качан кантип алды эле көөлүгүн? Ушул коопсуз шаар долбооруна жетекчи болуп келген күнү ошол көөлүк алып атат. Бүгүнкү күндө ошол коопсуз шаар маселесинде комиссиянын башында турган адам өзү коопсуз шаар долбооруна жетекчи болуп келгенден кийин көөлүк алып атса, алар коомчулуктагы кайсы маселелерди, кайсыл бир эрежелерди билет. Бунун тажрыйбасы канча? Ошол нерсеге мен белгилегим келет. Андан сырткары бул жакта Азамат Исраилов деген биздин ошол ГАИнин жетекчиси отурат. Өзүңүздөр билесиздер, иликтөө чыгарганыбызда журналисттин ишмердүүлүгүнө чоң тоскоолдук жаратып, ур токмокко алууну көздөгөндөй ошончолук агрессивдүү позицияда бизди сотрудниктер менен сыртка чыгарып таштады. Бул элдин көйгөйүн көтөрө турган, элдин көйгөйүн жеткизе турган журналисттер барып маалымат алалы десе, бул ушундай кылып атат. Андан сырткары, урматтуу депутаттар, ушул жерде кече экинчи иликтөөдө чыгардык. Вега компаниясы 3 жылдан бери шаар казынасына, өкмөт казынасына 1 сом төлөбөй бүгүн арендага жерлерди албай, ижара акысын төлөбөстөн иштеп келген 3 жылдан бери. Бул 3 жыл иштеп биздин бечара Ош базардагы айымдарды тимелеп тачкасы менен жүктөп кетип отурушпайбы булар? Бирок килтейген компанияга булар унчукпай көз кысып келатат. Анын башында мына ушул укук коргоо органдарынын башы турат. Ушул жетекчилер эмне үчүн жоопкерчиликке тартылбайт? Ушуларды да кызматтык бир эмесин карасаңыздар, кызматтык ордунчу. Анткени бир сотрудникти мындай кылып 3 жолу выговор берип жумуштан айдап атат. Бирок 100 миң деген айып пулдарды бүгүн мыйзамсыз түзүлүп аткандыгы үчүн ушул жетекчилер эмне үчүн жооп бербеш керек? Ушулардын кызмат ордунда караш керек. Андан сырткары адвокат болуп атат компанияга. Мисалы, жол коопсуздугу кызматынын эң башкы вазифасы бул эмне? Бул коопсуздукту камсыздап берүү. Бирок көчөдө булар Вега компаниясына акча төлөбөпсүң деп туруп машиналарды жүктөп кетип атпайбы? Соттун чечими жок, соттун бир уруксаты жок. Булар үчүнчү тараптагы адамдарды бүгүн күнөөлөп атат. Сурооңуздардын 70% бүгүн ушул келишим жөнүндө болуп атат да. Келишимди запрос кылып алсаңыздар болбойбу? Бул бир да депутатка бербей атат ушул Вега компаниясы менен өкмөттүн ортосундагы келишим. Бул жерде чоң махинация бар. Жана пандемия учурунда Вега компаниясы жарандарыбыз өлүм өмүр менен күрөшүп жүргөндө булар айып пулду салып атты ошондо. Бул форс-мажор деген бар да договордо. Бул мамлекеттик трагедия болот. Ошол учурда эмне үчүн ушул биздин байланыш министрлиги ушул нерселерге карабайт? Мындай негизи аябай чоң көйгөй болуп атат, урматтуу депутаттар. Ушуга анда аягында айтарым, коомдук ишмерлерден, коомдук жанагындай эксперттерден да ушул депутаттык комиссияга катышууну, ушул нерсеге таанышууну сунуштайт элем. Чоң рахмат баарыңыздарга. Ийгилик болсун. Рахмат. Андан сырткары баса белгилеп айта турган нерсе, жана 200 Вега компаниясы жөнүндө 91 жолу айып пулду ачып чыкканбыз. Ошол 91 жолу айып пулду ачып чыктык эле. Вега компаниясы төлөбөгөндүгү жөнүндө биз кече соттон уттук. 16 июнда соттон уттук. Вега компаниясына 2 жыл Баратованын каты келди, урматтуу депутаттар. Биз
жанагы Вега компаниясы запрос берип атат ГУБДДга. Биз ошол айыппулдарды атайын кылганбыз деп билдирүү берип атат. Баратова жооп берип атат. 2 жылдан кийин жооп берип атат. Бунун канчалык мыйзамдуулугу бар? Ошол катты 2 жыл жооп бербей жүрүп, кечээ биздин соттун астында жооп берип атат 2 жылдан кийин. Биз тааныштыгыбыз бар депчи. Булар мыйзамсыз жол эрежесин өздөрү компания 91 жолу жол эрежесин бузду дагы төлөбөйт, карапайым элип төлөтүп атат да. Ушул нерсени дагы ачып, андан сырткары жана жогорудагы вице-премьер-министр Жеңиш Парпиев жөнүндө да айттыңыздар. 264 жолу жол эрежесин бузган, урматтуу депутаттар, ошол жерде. 264 жолу бузуп, бул подложный номер менен бузган. Андан сырткары аны жашырып койгон, могу ГУБДД. Ошол издөөдөгү машина ГУБДДнын короосунан табылып атат. Аны текшергени келген вице-премьер ошол учурда кармалып атат да, машинанын номеричи. Анан ошону да жашырып коюп атат. Ясынжан Садыков деген адамга таандык болгон ал номер. Ушундай нерселер болуп атат. Анан ушуга жол коопсуздук кызматына катуураак бир поручать этишиңиздер керек. Ушулардын ишмердүүлүгүн катуу көзөмөлдөшүңүз керек. Чоң рахмат. Рахмат, Улукбек мырза. Биздин комиссия ачык айкын, азыр түз эфирде жүрүп атат. Ошондуктан бул жакка да чакырсаңыздар болот, тийиштүү каалоочуларды кааласаңыздар теледен да көрүп өзүнүн суроолорун берсе болот да, толугу менен. Биз ачык айкындыкты толугу менен ачык кылып беребиз.